Түпкүрдөн келген түрмөктөр 7-12 кылымдарда кыргыздар таш бетине эпитафияларды жазып калтырганын, жазма поэзиябыздын тарыхы азыр бизди өдүрөп жүргөндөй 1924 эркин тоо гезитиндеги октябрдын келген кези деген ырынан эмес, мындан 14 кылым мурда башталганын качан моюндайбыз. Тарых табылгаларын айтсаң эле каршы бир аргумент жок, бирок кашкайып турган чындыкты да кабыл албай, таптакыр кашайып, өзүн тарыхтын ээсиндей сезип алган Атургай Кытайлар кыргыздардын тарыхын бир нече миң жылга узарта турган фактыларды өздөрүндөгү булактардан алып чыкса, көрбөй этпей аны да таанып турган, кыскасы кыргыздын тарыхы дегенде тескери учкан жага алмайлар үчүн жогорудагы эпитафиялардын котормосун ушул китепке киргиздим. Эсен Төлөбердиев деген таякем бар эле. Бизге кыргыз тили адабияттан сабак берчү. Кыргыздын тарыхын, байыркы маданиятын, өзгөчө адабият маселелерин өтө жакшы билген экен. Биз айылдан чыкпаган боз балдар ал кишинин деңгээлин а кезде билмек кайда. Агайдын баары эле ушул кишидей болсо керек деп жүргөнбүз. Кийин ал кишинин бир курсташына жолуксам, арабыздан академик боло турган ошол киши болчу. Айылга кетип эле келбей койбоду деген. Эсен агай тил адабият классын ачып, ичине Орхон Энисей жазуулары деп бизге такыр түшүнүксүз тамгалардан турган алфавитти илип койгон. Кыргыз жазганды кече эле үйрөнгөн жок, анын өз алфавити болгон. Ондогон кылым мурда каганат курган, башка өлкөлөр менен каталышып турган дейт эле. Биз суроо бергенге акылыбыз жетпей, оозубузду ачып отурчубуз. Анан да бир мезгил келет, ата бабаларыбыздын таш бетине калтырган жазуулары ачылат. Мүмкүн араңардан бирөөңөр окуп каларсыңар дечү. Ал кезде агайдын айткандары жомоктой эле сезилчү. Эми минтип агай айткан жазууларга кол жетип отурат. Китеп дүкөн көрсөм эле ичине кирип, эрип кетмейм бар. Бир ирет раритет дегенге кирсем, көзгө анча урунбай турган жерде поэзия древних тюрков деген чакан блокноттой болгон китеп жатыптыр. Илгерки түрктөр ырды кандай жазды болду экен деген ойдо эле алып карасам, ичинде Эсен агайым айткан эпитафиялар жүрөт. Мен да чала жетилген кыргыз окшойм. Китепти тапканыма компоюп бир топ жыл жүрдүм. Эпитафиялардын кыргызга тиешелүүлөрүн которуу идеясы жакында эле келди. Кедейдин акылы кечинде болду. Бул китепти Орхон Энисей жазууларынын чечмеленишинин 100 жылдыгына карата Хакасиянын өкмөтү менен жазуучулар союзу чыгарыптыр. Стихотворная реставрация деген бар. Аны филология илимдеринин доктору Стеблева жасаптыр. Ал кишиге 1000 мертебе рахмат. Эпитафияларды которуп жатып, эң эле маанилүү маалыматтарды тапты. Окумуштуулар аларды орусча да, кыргызча да чечмелештир. Мен аларды салыштырып, негизги ойлорду алып, азыркы поэзиянын тилине салганга аракет кылдым. Болгон күнөөм ошол. Эпитафиялардан алган негизги маалыматтарым булар. Биринчи. Биздин замандын башында эле кыргыздардын өз алфавити жана жазуусу болуптур. Экинчи. Кыргыздардын жазма поэзиясы 7-кылымда эле таш бетине түшкөн экен. Үчүнчү. Кыргыздардын тотеми бөрүдөн барска өткөнү. Төртүнчү. Нукура мекенчилдер менен эл үчүн туулган баатырлардын доору болуптур. Бешинчи. Азыркы кыргыздарга белгисиз кан ата ким болгон? Алтынчы. Теңир сүйгөн элим деген түшүнүктүн болгону. Сүтчүдөгү эстелик. Бул эстеликти 1900-жылы Монголиянын түндүгүндөгү Сүтчү деген жерден 13-кылымдын башында азыр монгол аталган эл, а кезде монгол деген сөз болбоптур, түндүгүндө кыргыздар менен аралаш жашаганын немис саякатчылары жазып калтырган. Бул эстеликти 1900-жылы Монголиянын түндүгүндөгү Сүтчү деген жерден фин окумуштуусу Рамстед таап 1913-жылы жарыкка чыгарган. Аны Малов 1951-жылы кайрадан бастырган тексти менен котормосун. 13-кылымдын башында азыр монгол аталган эл, а кезде монгол деген сөз болбоптур, түндүгүндө кыргыздар менен аралаш жашаганын немис саякатчылары жазып калтырып кеткен экен. Сүтчүдөгү эстелик мындай дейт: Жаалыкар кан ата, мен уйгур жеринен келдим. Мен кыргызмын, уулумун кыргыз элдим. Мен буйла куттук, Таркандын соту, бактылуу жарган. Күн көргөн элдин баарынын эсинде калган. Атак даңкым чыгышты да, батышты да алган.
Кары канча малымды оң короого жеткирдим. Жетинимди чоңойтуп, тарбиялап өстүрдүм. 3 уулумду үйлөнтүп, 3 кызымды жайланттым. Энчи бердим аларга эминбеске эч кимди. Кыз узаттым, а бирок алган жокмун алчусун. Устатыма мал бердим, кошуп туруп малчысын. Уулдарды бел кылдым, жээндерди эл кылдым. Эми минтип ажал келип, бужалганда мен тындым. Кенжем менен тартсаң тарткын устатымды, көк теңирдин алдында. Улуу балам, кайрат жыйнап кызматын кыл, хан ордого баргында. Аттың көрбөй кеттим. Андан ары окуганга мүмкүн болбой калган. Эми Жаалыкар Каната деген ким? Башка тилдерде Яглакар болуп жүрөт. Аны бир окумуштуу Чыңгызханга байлайм десе, экинчиси Манас Калпар такайт. Чыңгызхандын орустар койгон аты Непобедимый. Кыргызча которсо Жеңгизхан болот. Ошол сыяктуу эле Яглакардын орустар койгон аты Снежный вихрь. Снежная гроза. Кыргызча Жаалы кар. Бул кишинин дайынын түрк жазуучусу Нихал Атсыздын Көк жалдардын өлүмү деген романынан таптым. Анда түрктөр менен кыргыздар Селенганын боюнда чогуу жашап турган кезде Алтайдан алынып келген 3 жашар кыргыз бала кийин атактуу Яглакар баатыр болуп, кандык доорунда сүргөн экен. Каракандыктар Кытайлар менен согушуп, курчоодо калганда Жаалыкар түрк боордошторуна мен курчоону жарып берем, силер каракандыкты сактап калгыла деп, түрктөрдү бошотуп, өзү согушуп жатып аскерлер менен чогуу курман болуптур. Бул киши тууралуу түрк туугандар жазбаса, биз такыр эле маалымат жок калмак экенбиз. Эми анын аты эпитафиялардан чыгып отурат. Барык дайра эстеликтери. Барык Өйдөңкү Эне Сайдын сол куймасы. Айырдеги 3 эстеликти 1891-жылы Клементс деген таап, 1894-жылы Радловго торгон. 1961-жылы Батманов эстеликтерди Туванын край таануу музейине тапшырган. Биринчи эстелик. Алып туран тегин, бул менин атым. Алып жүрөм аны алып эрендердей. Бөлүнгөн бийден 16 жашта, узагам элден, эңгенен жерден. Экинчи. Мен күнү тирик, үчүмдө калдым атамдан. Бир турган агам күлүк түтүк кошту катарга. Капыстан минтип буйругу келип өлүмдүн, карындаштардан, катын калаштан да бөлүндүм. Үчүнчү. Уулу элем байына сагындын, өз атым болсо күлүкчү. Жыргалын көрдүм өмүрдүн, мына эми келип өлүм күн, алган жардан балдардан арман менен бөлүндүм. Алтын көлдөгү биринчи эстелик. Алтын көл Абакан дайрасынын оң жээгинде. Дайра болсо Гегезде. Гегез деген кыргыз деген сөздүн кытайча жазылышы. Аны Бичурин Хагас, Хакас деп которбой эле конторуп жиберген. Атурга империя илдетиндегилер бир элди 3 бөлүп атап салышкан. Кыргыз, Хакас, Тоолу Алтай. Тоолу Алтай деген улут болчу эле. Казак акыны Жамбыл Жабаевке орус жазуучусу Иван Бунин келип, жыы тамгасына колдонгон орустун оорлоо адаты менен кайтадан кайта Дыжамбыл Дыжабаевич дей берген го. Анда жакең Иван, мен эми сени диван дейм деген тура. Анын сыңарындай орус улутун орус дебей токойлуу Сибир десе өздөрүнө кандай угулар эле. Хакастар да, алтайлыктар да биз кыргызбыз деп какшап келатышат. Бул өзүнчө кеп. Жогорудагы Бичуриндин катасын Макеле Көмүрбайдан башка оңдойн деген жан жок. Эстеликке келели. Ушул ырды көргөнгө чейин кыргыздардын тотеми бөрү болгонун, тууларына бөрүнүн башынын сүрөтүн түшүрүп алып, далай ирет согушка киргенин, анан бөрү канчык бөлтүрүктөрүн таштай качканда кыргыздар катуу кайгырганын, ошондон кийин жырткычтардын баарына кол салышып, жалпысы качып жалгыз гана барс, Агилбирс кармашып жатып өлгөнүн, анан ошону тотем кылып алышканын, өздөрүн барс тукуму аташканын, балдарына Барсбек, Барскан деп ат кое башташканын, адашпасам Абрамзондон окусам керек эле. Эпитафиялардан көргөндө чындык алдымдан чыкканына жетине албай турдум. Оолдо кайран Орошон ойлуу Океев Төлөмүш агабыз Агилбирстин тукуму деген фильмди бекер тарткан эмес экен. Эпитафия. Барс тукуму аңдагын, баатырлыкка камбадым.
Atқан кезде қандуу болдым, басқан кезде алдуу болдым. Бөрі қаншық күч келгенде таштай қашты балдарын. Барс, сен бізді таштабағын, бөөді азапқа салбағын. Умайдың біз балдарыбыз, ұрпағыбыз бектердің. Еркектің де еркегі бар, ерендер біз, деп келдік. Еш нәрсені ала кетпейм, өзім менен көріме. Бек тұтынған салт сабамды қалтырамын еліме. Төртөө элек жатындаштардан төө көтөргүс милдет түшүндүм. Төртөөбүзгө бөлүп тапшыргам тарталы деп элдин түйшүгүн. Эрдигиме менин элимдин турду эстелик көркү жеримдин. Бизди бөлдү күчтүү кудурет, жапжаш бойдон кетти кайран барс. Кошокчулар келсин бул ирет, коштошолу, эми кайрылбас. Мен 9 ай бойдо жаткандан элге арнадым учаар куш жанды. Кайгыр элим, өлдүм майданда, талкаладым барын душмандын. Нар көтөргүс түйшүктөрдү бердим жатындаштарга. Алтын көлдөгү 2 эстелик. Энем мени 10 ай бою көтөргөн, коргосун деп өз мекенин чет элден. Баатыр болдум, эл кубаты ашынды, бийик туттум улуг эрен атымды. Жерге кеттим 38 жашымда. Элге келип, элге арнадым өмүрдү. Мээримине тойбой кетип баратам, медер туткан элимдин да жеримдин. Кол курадым, түмөн жыйдым, 4 ирет коргоп келдим теңир сүйгөн элимди. Эрдиги мен алдым алтын капарды. Жасалчунун баары ошондо жасалды. Эрдиги менен элчи болдум Тибетке, эл көтөрдү, барс тукума аталдым. Байкөлдөгү эстелик. Мен уулумун, күлүк тирик үчүндүн, күлүк туулган менмин. Эрдик күчүмдүн кубатына канбай кеттим, канти. 40 жашымда бужалгандан үзүлдүм. Элден жерден, кандан кандаштарыман эрте кеттим аял тууган баарынан. Эми поэзия древних тюрков деген китепте эпитафиялар кайсы элге тиешелүү болсо, ошол эл өзүнүн жазма поэзиясы эстелик коюлган кылымдан башталат деп айтууга толук укугу бар деп жазылган. Демек, биздин жазма поэзиябыз 7-кылымдарда эле таш бетине түшкөн деп сыймык менен айтышыбыз керек экен.